Мен агент эмне экенин билбейм. Анткени 2000-жылдан кийин төрөлгөндүктөн Zoomer мунуна кирем. Мен телефон колдонуп баштаганда Одноклассники өтө популярдуу болчу. Ал жактан биз музыка угуп, адамдар менен баарлашып, керек болсо ар кандай фото батылдарды дагы уюштуруп койчумун. Биздин муун түстүү телевизорлорду көрүп калды. DVDден жаңы чыккан кинолорду, мультиктерди биз калтырбай көрчүбүз. Компьютердик оюндарды дагы жаңы чыгып атканда биз GTAнын сазайын берчүбүз. Zoomerлердин биринчи телефону да Nokia Motorola эмес. Жылдан жылга дүйнөдө технологиялар өнүгүп, жашоо жеңилдегендей. Мисалы, мен азыр реферат жазуудан кыйналбайм. Себеби ChatGPT сыяктуу салма интеллектке анын темасын эле берип койсоң, 1 мүнөттө эле керектүү маалыматтарды таап берет. Zoomerлердин бактысы бар экен деп да калам. Себеби эжем реферат жазыш үчүн китепканадан 2-3 күн чыкчу эмес. Ал учурда колго жазып келгиле деген дагы талап болчу экен. Элестеткиле 10 баракты колго жазып отурганды. Бирок жасалма интеллект бир гана студенттерге эле эмес, мугалимдерге дагы жардам берет. Мисалы, биз жасап барган рефератты мугалимдер плагиатка оңой эле текшере алышат. Биздин муун ыңгайлуулукту ар дайым биринчи орунга коет. Биз тааныбаган кишилер менен дагы мындай эски тааныштай сүйлөшүп кете албайбыз. Биз үчүн убакыт дагы абдан маанилүү. Ошондуктан да кийим-кечекти, тамак-ашты онлайн сатып алганды туура көрөбүз. Ал эми 2010-жылдан баштап төрөлгөндөр булар альфа муунуна киришет экен. Байкасаңыз, алар бизге караганда телефонду алда канча жакшыраак билишет. Жада калса, балдар ата-энесине смартфонду кандай колдонуш керектигин, эмнени каяктан издеш керегин дагы бүт ушу балдар үйрөтүшөт. Альфа муундагылар эркин болушат. Бул муундагылар блогер болуш үчүн атайын курска барып деле убара болбойт, себеби алар ошондой болуп төрөлүшөт. Жашоосунда болуп жаткан окуяларды болобу, өзүнүн көз карашын болобу, алар эркин айтып бере алышат. Бул муун технологиялык төңкөрүш жасайт деп күтүлөт. Азыр деле технологиянын өнүгүшү жашообузду жеңилдетип калбадыбы? Мисалы, робот-пылесос, идиш жуучу машина ойлоп табылат деп ким ойлоптур? Мисалы, мен жакында эле электрондук сим-карта тууралуу билдим. Мурун биз сим-картаны сатып алуу үчүн атайын барып, кезек күтүп, убактыбызды коротчубуз. Эми болсо Мега мамлекеттик уюлдук байланыш операторунун eSIM электрондук сим-картасын кошуп алдым. Ал үчүн Мега 24 тиркемесин көчүрөсүз, eSIM алуу бөлүмүнө кирип, өзүңүзгө жаккан номерди жана тарифти таңдагандан кийин балансыңызды толуктап колдоно бересиз. eSIM айрыкча бизнес кылгандарга, чет өлкөгө саякатка, деги эле күнүмдүк жашоодо колдонгонго ыңгайлуу. Мурдагыдай сим-картам жоголуп кетти, телефонума 2 сим-карта түшпөйт деген маселе эми болбойт. Баса, эгер eSIM кошсоңуз, анда Мега мамлекеттик уюлдук байланыш оператору сизге 30 гигабайт интернетти белекке берет экен. А сиз кайсы муунга киресиз? Сиздин муунуңуздун өзгөчөлүгү эмнеде? Комментарий жазыңыз.